Ассаламу алейкум. Марва телеканалынын көрөрмандары жана ошондой эле Насыйкат радиосунун угармандары. Эфирде сиздер айымдар ааламы берүүсүн көрүп отурасыздар. Ал эми сиздер менен болгон мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер ата-эненин кадыры туурасында көрө аласыздар. Бүгүн бизде эфирде Бишкек шаарындагы карылар үйүнүн мүдүрү жана ошондой эле коомдук ишмер айым Эркүнгүл Абдылдаева. Жана ошондой эле кандидат, экономист, теолог, жана бүгүнкү күнү Мутакаллим аялдар коомдук фондунун жетекчиси, 22 жылдан бери аялдар укугун коргоп келген айым Жамал Фронтбек кызы. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү биздин эфирге кош келипсиздер. Саламатсыздар, рахмат. Анда бүгүн маегибизди баштай берсек, негизи эле эң алгач ушул ата-эне биз үчүн ким? Эркингүл эже, ата-эне биз үчүн ким? Кандай деп ойлойсуз? Ата-эне биз үчүн ким деген суроо албетте аябай жакшы суроо, аябай терең суроо. Бул суроого бир сөз менен гана, бир-эки сөз менен жооп бериш аябай кыйын. Себеби ата-эне биз үчүн бул жан дүйнө, бул аалам, бул өзүбүздүн баягы эң жүрөгүбүзгө жакын, бизге жашообузду арнаган, жашоосун арнаган, бизге жашоо берген адам. Албетте бул эң дүйнөдө адам баласынын эң ыйык, эң кымбат нерсеси бул ата-эне. Чоң рахмат. Жамал эже, сиз үчүн? Албетте бул ата-эне деген бул биздин бул дүйнөгө келишибизге себепкер болгон адамдар десек болот. Ошол бул дүйнөгө келип бизге тарбия берген, бизди жашоого үйрөткөн, биздин жаратуучубузду үйрөткөн, деги эле ушул бизди баккан, чоңойткон, мээрим берген, ушул даражага жеткизген биздин ата-энебиз десек болот. Чоң рахмат. Ал эми ата-эненин орду канчалык деп ойлойсуздар? Эми мындай да, ата-эненин орду канчалык деген суроо дагы аябай мындай эң чоң көлөмдүү суроо деп койсок болот. Албетте эң маанилүү адам бул жашоонун эмеде, адам жашоосунда бул ата-эне. Албетте ата-эненин орду эң негизги биринчи орунда турган нерсе, орду аябай чоң. Адам төрөлгөндөн баштап анын акыркы дүйнөсүнө чейин бул ата-энесинин берген тарбиясы, ата-энесинин көрсөткөн мисалдары, берген таалими менен жашайт адам. Ошон үчүн албетте адамдын жашоо турмушунда ата-эненин баягы даже көзү өтүп кеткенден кийин да ошону эстеп, ошону үйрөткөнүн айтып, ошонун көрсөткөнүн кылып, адам карганга чейин бала, адамзат өзүнүн көзү өткөнгө чейин баягы ата-энеден алган тарбия, таалим менен ошонун баягы салып берген жолу менен өтүп, анан ошо дүйнө менен коштошконго чейин ата-эненин тарбиясы мааниси аябай зор. Чоң рахмат. Эми негизи эле ошол пайгамбарыбыздан хадис бар, ошол Абу Дарда айтып атат да, ошол бейишке кирүүнүн бир эшиги бул ата-эне дейт да. Эгерде сен жакшылык табам десең, ата-энеңе жакшы мамиле кыл. Эгерде бир кыйынчылыкка кабыл болом десең, ошол ата-энеңен сен ал бир мамилени көрөсүң дейт. Дагы бир пайгамбарыбыздан хадис бар, пайгамбарыбыз айткан, эгерде бул дүйнөдө сажда кыла турган болсо, мен ошол адамдарды ата-энесине сажда кылдырмакмын дейт да. Демек бул ошол ата-эненин ордунун өтө бийиктиги, аларды сыйлап урматтаганга. Дагы бир хадисибиз бар, бейиш эненин таманын астында дейбиз. Ушул хадисте дагы ошол эненин кандай кадыр баркы, ошол ата-энебиз ошол 9 ай көтөрүп, бизди төрөп, энебиз чоңойтуп, мунун баары бир чоң эмгек да. Ошол себептен ошол ата-эненин орду ошол сажда кылдырат элем деген дагы бул өтө бир бийик, чоң бир орду да. Анан пайгамбарыбыздын бир хадиси бар. Ошол эгерде силердин ата-энеңиздер карыганда атаңарбы, энеңерби силердин көзүңөрдүн алдында болсо, аларга уф деп дагы айтпагыла дейт да. Аларды биз көпчүлүк учурда зекип, жаман көрүп, жаман сөз айталы. Жок, пайгамбарыбыз айтып атат, аларга уф деп да айтпагыла, жакшы сөздөрдү айткыла. Бул ошол Исра сүрөсүндө бир аят келип атат да. Демек ошол ата-энеге бир өзгөчө бир жакшы мамиле кылууда
Анан дагы бир хадиси бар пайгамбарыбыздан. Ошол хадисте айтып атат да, эгерде сиздер ошол ата энеңиздерге жакшы мамиле кыла турган болсоңуздар, ошол хадисте дагы бизге ачык, айкын айтып кеткен жер бар. Бул жерде ошол хадисте айтып атат да, силер билесиңерби, эң чоң күнөө кайсы деп. Ошондо сахабалар айтып атат, я Расулулла, айтып бер бизге дегенде, ошондо пайгамбарыбыз айтып атат да, биринчи эң чоң күнөө бул бут парастарга ибадат кылуу, экинчи ошол сиздердин экинчи күнөө болсо ошо ата энени сыйлоо болот деп атат да. Демек ошол бут парастарга сыйынуу менен ата энесин сыйлабай койгон адамдар ошол бул эң бир динде чоң күнөөлөргө багынат экен. Ошол себептен мен биздин окуучуларга кайрылып кетер элем, ата энебиздин көзү тирүү кезинде сыйлап, урматтап алалы. Булардын орду өтө чоң. Көпчүлүк учурда биз айтабыз да, мен ошол Кыргызстанды кыдырып барбаган айылым калган жок. Кээ бир учурда акылдуу адамдар менен сүйлөшөсүз, кээ бир учурда жөн эле айылда жашаган адамдар менен сүйлөшкөн, мени атам окутуп койгонду, апам окутуп койгонду, мен мындай болот элем деп 50-дөг адам айтса күлкүм келет да. Анткени эми 50 жашка чыгып алып каласаң, окуу сенин бирөө китебиңди колунан жулуп алган жок да. Ошондой бир жөн эле бир нааразычылык, өздөрүнүн жашоодо жетишпей калган бир нерселерин, ата энесин күнөөлөгүбүз келет да. Эси сен ошондо кыйын болсоң окуу, мисалы ата энең сени жаратты, бакты, памперсиңди жууду, тамак берди, кашка 5 түрлөп берип атат. Азыр ойлонуп көрсөк, биз ата энебизге ошондой бизге кылган мамиле, түнү бою уктабай ошону карап атабызбы? Же болбосо азыр өзүбүз кандай тамак жеп атабыз? Ата энебизге ошол тамакты берип атабызбы? Бирок биздин кичинекей кезибизде ата энебиз кандай карады эле? Каша жасап, йогурт берип, тамак жасап, алманы теркадан өткөзүп, тиши чыга электеп, тишибиз чыгып атса, энелерибиз уктабай. Бирок ошону азыр биз ата энебизге кылгыбыз келбейт да, баккыбыз келбейт. Аларга бир жакшы мамиле кылгыбыз, эми бар эмес, ошондойлор бар да. Анан ошолорду көрүп мен таң калам да, өздөрү эле бир чоңоюп алып 18-ге чыгып алгандай да. Аларга билим алып берди, китеп сатып берди, мектепке алып берди, ботинке сатып берди, үйүң жылуулады. Ошонун баары биз ата энебиз кылды да. Эмнеге биз алар азыр ошондой кичинекей баладай болуп картайып калганда ошол мамилени кыла албайбыз да, түнү бою уктабай, аларга да тишиң жок азыр деп теркадан алманы өткөзүп берип, пирог кылып берип, сону каша кылып, этти былпылдатып бышырып берип, атаке, энеке же дебейбиз да. Эми бул дагы бир кайдыгердик, мүмкүн түшүнбөстүк, мүмкүн мындай жеңил ойлуулук азыркы биздин адамдарыбыздынчы, мүмкүн ал картайбайм деп ойлойт. Анткени ошол балдар ал азыр ата энесине кандай мамиле кылса, ошол балдар ага ошол мамилени кылат да. Биздин бир устазыбыз бар эле, анан Зиябидин кара дамбаланын мен 2-3 жолу байкадым да, дайым апасына чуркап келип, анан мындай өпкүлөп, ошончо мен эми чоң эле киши деп, эми биз студентпиз да. Анан аябай таң калып, карачым дейм, ушинтип эле далдактайбы деп, мындай өзүмчө уялгансып. Анан кийин дамбала байкады окшойт мен мындай уялганымды. Анан сабакка келгенде айтты да, Жамике, мен муну атайын кылам, менин балдарым көрсүн дейм, мен апама кандай эркелейм, кандай апамды жакшы көрөм депчи. Анан демек биз ошол балдарыбызга үлгү болушубуз керек экен да. Азыр эгерде алардан жакшы бир мамилени кааласак да, эгерде биз эми баардык амалдар ниетке байланыштуу да, ниетибиз жакшы болсо ал кайрылат да. Эми жашоо бул бумеранг. Анан сен дайым эле жамандык кыла берсең, сага элдин баары жакшылык кыла бербейт. Анан дайым жакшылык кыла берсең, ал жамандык кылып атып чарчап, анан бир күнү уялып, ал да жакшылык кылып баштайт да. Бул жашоо. Ошон үчүн биз ошол ата энебизге ошончолук бизге жакшылык кылган. Анан мен көпчүлүк азыр жаштарды көрөм да, анан капа болом. Эми азыр биздин курак кыз узатып той берип атышат да баары эле. Анан ошол куданын башында ата энеси отурбайт. Андан көрө бир шефин ичип келет, же бир депутат досун ичип келет. Мен капа болом да, эмнеге ушул жерде ак жолугун салынып апасы тепейип отурбайт, атасы отурбайт. Ну что, ал айылда болсо биз баарыбыз эле айылдыкпыз. Андан уялып кереги жок да, ал биздин ата энебиз да. Анан ошол кем чонтой болуп атабыз да көпчүлүк учурдачы. Ошо ата энебиздин баркына жетпей, ошол апабыз бизди кички кезибизде сен шымыңа сиесиң деп конок алып барбай койчу эмес да, мисалы да. Жанында алып жүрүп, уктатып, ошондой бир күндөрдү өткөздү. Ооруп калса күнү түнү жаныбызда жүрдү. Мисалы
жаңы турмушка чыгып атканда балдарыбызды багып берди ата энебиз. Мунун баары алардын салымы да, бирок эмнегедир эле бир жакшы жетишкендик болсо биз унутуп калып атабыз да. Баарыбыз эмес, көпчүлүгүбүз да. Мен ошол кайрылып кетким келет да, ошол депутаттарды сыйлабай, ошол чоңуңду, шефиңди сыйла, бирок өзүнчө бир столго, бирок төрүбүздүн мындай бир мындай көркү болгон бул биздин ата энебиз болуш керек да. Ал күйөөң жактанбы, өзүң жактанбы, бирок ошол ата энелер ошол жерде отуруш керек. Анан биз аларды ойлойм сыйлап алышыбыз керек да. Анткени алар канча жашайт, ким билет, Кудай билет да. Бирок ошол бир дарбазасы ошол ата эне болуп аткандан кийин ар бир мусулман бул дүйнөгө келгенде мен кайра бейишке кетсем деп жашайбыз да. Демек ошол бейишке кетердин бирден бир себепкери биздин ата энелерибиз болуп атканда, биз демек ошолорго жакшы мамиле кылышыбыз керек да. Кылбасак демек биз бул чоң күнөө болуп атса мусулманчыктан да чыгып кетишибиз да мүмкүн болот атпайбы? Жамал сиңдимдин айткандарына аябай толугу менен кошулам. Себеби деген ушундай жакшы маанилүү хадистерден мисал келтирип айтты. Анан ушу кыргыздарда сөз бар да, балам балалуу болгонду билесиз деп. Ошондо балким өзүнүн баласынан мээрим көрбөй, өзүнүн баласынан сый көрбөй калган адамдар балким аттың айдеп анан кийин ошондой өзүнүн катасын кетирет болуш керек. Мына мисалы үчүн мен баягы өзүмдүн кесибим, өзүм иштеген жерим боюнча ошо ата энени баалабагандык мисалдарды түз көрүп аткан, ошолор менен аралашып иштеп аткан адам катары жооп бергим келет да. Эми мына бизде бүгүнкү күндө карылар үйүндө 215ден ашуун жаран жашайт. Ошонун бир 40тайы бул ата эне эмес. Себеби бизде жанаң улгайган жана ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жашайт. Жаштар бар, 18 жашка чейин алар балдар үйүндө багылса, 18 жаштан кийин ал инвалидтер, лоозлар бизге келишет. Демек алар ата эне боло электер бар. Кандайдыр бир себептен ата эне болбой калгандар бар. Калгандын баары 170дей адам, 180дей адам булар ата эне. Булар бирөөнүн атасы, энеси. Анан эми карабайсыздарбы, эмне себептен келет? Эмне себептен ушун үчүн баягы балдардын колунан чай ичпей, балдардын төрүндө отурбай карганда, же болбосо каза болуп калганда ошо балдарынан бир уч топурак буйрбай, биз өзүбүз өкмөттүн эсебинен өзүбүз жашырган күндөр көп болуп атпайбы? Аз эмес. Бул да болсо менден көп сурайт. Эмне себептен өзгөчө көйгөй мына тетиги бир мындан бир 10 жыл мурунку статистиканы алганда бир 30-40ка жакын кыргыз болсо бүгүнкү күндө 80% бул кыргыз жарандар. Эмне болду эл менен? Кандай жолго түштү биздин кыргыздар, биздин балдар, биздин жаштар деп суроо бергим келет да. Анан эми мындай алганда албетте жалпы эле ушул мына жакында 30 жыл болот биздин эгемендүүлүк алып өзүбүзчө баягы багытта жашап келатканыбыз. Ошонун ичинде албетте баягы экономикалык, социалдык деңгээл түшүп кеткен соң сырткы жана ички миграция деген нерселер пайда болду. Акчанын айынан эки жакка кеткендер көп болуп атат. Бала чакасы баягы акча табайын, жаным багайын деп кеткенде ошол убакта мисалы үчүн турмуштун оор кырдаалына туш келип калган именно баягы незащищенный слой деп койсок болот. Ошо булар кимдер? Булар чал кемпирлер менен балдар болуп атпайбы? Вот ошонун негизинен баягы туугандардын колунда калат, тааныштардын колунда калат, же вообще эле өзүлөрү калып калат, балдары эки жакка кетип. Анан кийин бияка келгенге аргасыз болот. Бул бир себеп. Экинчи себеп өзүнүн балким баягы биз бир тараптуу гана балдарды күнөөлөп көнгөнбүз да, балдары жаман чыкты. Албетте андай мисалдар аз эмес. Балдары жаман чыгып, туура тарбия албай, ошо ата энесинин алып келип карылар үйүнө алып келип тапшырып салгандар көбүрөөк. Бирок өзүлөрү тескерисинче
балдарын ошондой багытка көндүргөн, ошондой өзүнүн мисалы менен, мисалы үчүн жаш кезде аракка берилип, үй бүлөсүн алмаштырып, улам бирөөнү үйлөнүп, же бир жака баягы туура эмес жолдорго түшүп, балдарын бакпай, кийин карыганда гана баягы жашоо деген бат эле өтүп кетет экен да, көз ачып жумгуча. Анан бир бакта анан карыганда окуй, менин балдарым бар эмес беле деп, анан кийин догурунуп, мен атаңармын, мени баккыла деп анан кийин келгендер бар. Ал бала кандайча мээримин берет. Албетте биз үгүттөнгөнгө аракет кылабыз. Мейли таштап кетиптир, жаш кезинде сени карабай коюптур, бакпай коюптур. Бирок ушу киши энең же атаң сени дүйнөгө жаратты да деп аракет кылабыз. А бирок баягы баары эле ошону угуп, баары эле ошого макул боло бербейт экен. Баягы ичиндеги баягы күйүтүү, таарынычы көбүрөөк болуп, анан кийин мени караган эмес. Ошон үчүн мен тааныбайм муну, балдарым деле тааныбайт муну деп, анан алып келген дагы эмелер, учурлар көп. Рахмат. Кадырлуу көрөрмандар, эгерде сиздерде ушул биздин темага байланыштуу суроолоруңуздар болсо, WhatsApp номерине кайрылсаңыздар болот. Биздин WhatsApp номери 0705 96 94 41, 0705 96 94 41. Аябай жакшы айттыңыз. Анан дагы бир мындай маселе да, биз өзүбүз кээде баягы жерлерде толугу менен жакшы иш алып барбай, анан акыркы эле баягы точка спасения деп коебуз. Акыркы эле точка бул карлар үйү деп эсептелет. Эмне үчүн жергиликтүү, мисалы үчүн органдар, аксакалдар соту деген бар, аксакалдар кеңеши деген бар, тиги айыл өкмөтү деген бар, социалдык өнүгүү башкармалыктар деген бар. Ошолор жеринде мисалы үчүн тууганын айтып болуптур, баласына таарынып атат, баласы бакпай атат. А бирок кыргыздын чугур эмес да. Тиякта тайке жени деген бар. Кыргыз сурашка келсек, тияктан бир жерден бөлөсү, бир жери тайкеси, бир жерде дагы бир немеси чыгат. Ошонун бүт баарын айтып, ушул маселени баягы кеңири таркатып, момунтип атат, монун баласы жинде болуп, алкаш болуп, энесин сабап атат. Башка туугандар барбы, кой дебейсиңерби дебейт да. Ошону эмнегедир наоборот жашырып, жабышып, эметип, коймул эптеп баласынан куткарыш үчүн бул кемпирди, мына Сокулуктан бир кемпир келген. Азыр раматтылык каза болуп калды. Бүт көк ала болуп эметет. Баары билет экен. Эми ошол алкаш баласын тарбиялабай, ошого чара көрбөй, кемпирди кандай кылып куткарыш керек мындан? Карлар үйүнө алып келип тапшырыш керек деп. Кийин анан билип отурабыз. Эгерде жергиликтүү ошо органдар дагы мындай тереңирээк иштеп эметсе, бирде болбосо бирде кой чын эле уят. Ушу бир кемпирди кантип багып албайсыз? Эл эмне дейт, журт эмне дейт деп, балким ушундайдын саны азыраак болот эле да. Туура айттыңыз. Негизи эле ата-эне бул бейишим же тозогум деп айтып кетет экенбиз да. Мисалы, биз балдар кандай гана болбосун, биз ата-энени кароого, ата-эне жакшыбы, жаманбы, биз эч качан ата-энени тандабайбыз да. Ошол үчүн сөзсүз түрдө аларды улгайган учурда сөзсүз түрдө алаканга салып караганга милдеттүүбүз да. Анткени ошолор бизге бейиштин ачкычы боло алышат экен. Биз аларды нааразы кылып эч качан бейишке да чыга албайт экенбиз. Негизинде эле ошону биз түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек экен да. Азыр мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын да бир хадисинде бар экен, бир киши апасын 7 жолу ошо хажыга алып барып, анан тегеренгенде 7 жолу тегеренгенде табап кылганда көтөрүп өйдөсүнө көтөрүп алып, анан мен апамдын ак сүтүн актадымбы деп сурайт экен. Ошондо айтат экен, сен апаңдын бир толгоосун да актаган жоксуң депчи. Ата-энеге биз канча кызмат кылсак да, биз ата-энебиздин ак сүтүн, ак эмгегин эч качан актай албайт экенбиз да. Ал эми ушул ата-энеге биз дагы кандай кызмат кылышыбыз керек? Негизи эле ата-эне баласынан эмнени күтөт? Ушул боюнча да айтып өтсөң. Эми албетте мен ойлойм, ар бир адам балалуу болгондо ушул балам ыймандуу болсун, илимдүү болсун. Эми карыганда ким билсин кандай карыйбыз, бул Кудайдын колундагы нерсе да. Бирөө алжыйт, бирөө иштейт, бирөө кетип баратып инфаркт болуп калат, бирөө 90го чыгат, бирөө болсо 60-ында каза болот дегенде, эми бул баары Кудайдын кудуретинде. Бирок ар бир ата-эне, ар бир адамдан жакшы мамилени күтөт да. Ал адам ошол жакшы мамилени, сыйды, анан ошол карыган сайын
психологияны деле окусак ошол ата энелер кичинекей баладай болуп калат экен да. Ошондуктан аларга көп мамиле, көп жакшы нерселерди кылышыбыз керек. Алар албетте баласын сыйлаганын, анын жакшылыгын көргөнгө, тойлоруна барганга, ар бир коногунда төргө отургусу келет экен ата энелердинчи. Анан мындай бир жаңы көйнөк алып берип койсок, эми алар деле кереги жок эле дей берет да ата энечи. Ой жок, ай толтура, мага эчтекенин кереги жок, 6 шкаф кийимим бар дейт. Бирок алып берсең сүйүнөт да. Ошон үчүн биз өзүбүзгө кийим алып атканда, өзүбүз тамак ичип атканда ата энебиз дайыма ойлошубуз керек да, ушул кийимди ата энем кийип атабы, ушул тамакты ичип атабы. Анткени бул жерде ошол Алла Тааланын ыраазычылыгын табуу, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат да, бул ата эненин ыраазычылыгын табуу деп атат да. Алла Тааланы ачуулантуу бул ата энени ачуулантуу дейт да. Демек биз өзүбүздү чын эле мусулманмы деп эсептесек, биз ошондон коркушубуз керек да. Албетте биз ошол ата энебизге кандай мамиле кылабыз дегенде, ошол райым канатыңды жайып, аларды эркелетип, аларга жакшы сүйлөө деп ошол Исра сүрөсүндө бизге аятта айтылып атат да. Демек биз ошол ата энелерге бир жакшы мамиле кылышыбыз керек. Албетте диндегилер, динди түшүнгөндөглөр, мындай акыл эси толук адамдар, мен ойлойм, ата энесине жакшы мамиле кылат. Бирок эми биздин коомчулукта ар кандай эле бар да, мына эжеке айткандай, наркоманы бар, алкашы бар, ошол коом мындай бир адамдык сыпатынан алыстап кеткендер бар, зөөкүрлөр бар, энеси күчүгү сабап аткандар бар, атасын уруп аткандар бар. Бул жок эмес. Бул көп коомчулукта. Бирок биз эмнегедир эле ушул коомчулукта аябай кайдыгербиз да, бул меники эмес, менин ишим эмес деген көп болуп атат да. Биз ошон үчүн коомчулук мүмкүн оңолбой атабыз. Мисалы ошол кемпирди эжеке айтып бергендей, бүт баары билет да, ошонун сабап атканын баласы, алкаш экенин, азыр барып сабаарын, ал кыйкырып ыйлап атканын эмнеге кошуналар укпайт? Баары угат. Жөн эле уккусу келбейт, телефонун же телевизордун громкостька коюп коет, бечара деп эртесин барып кемпирге жакшы элесизби деп коет, бүттү да. Бирок анын тууган уругу бар, анын байкелери бар. Мисалы да жээндери бар. Мен билбейм да, кошуна деле мындай кыргызды касып көрсөңүз 7 адам бир тууган болобуз да. Эмнеге ошону биз мындай ошо кемпирге жардам берип коет? Мүмкүн эртең менин карылыгым ошондой болот дебейбиз. Же болбосо эле ошол эле чалды, мен бир жолу маршруткада баратсам, бир аксакалды баласы улам ныкып сабап атат да. Анан бир эркек унчуккан жок маршруткадачы. Мен айттым, эмне көрүп атасыз аны десем, аксакал ыйлап ийди да, бул азыр үйгө барып мени сабайт деп. Анан мен эмнеге алып баратасыз деп ошол жерден кийлигишип, милицияга чалып, өзүмчө эле ага кийлигишип алдым да. Баласы аябай жаман көрдү. Бирок аксакал ыйлап атат да. Баласы ичет экен, үйүнө алып барып, таап келип сабайт экен, чал качат экен. Чүкөдөй болгон чал экен, баласы эле күйөт. Эми бул жерде дагы чындай коомчулук баары бир кайдыгер болбошубуз керек да. Мындай бир көңүл бурушубуз керек. Эмнеге ушундай болуп атат? Эмнеге аялын күйөөсү сабап атат? Эмнеге балдарын сабап атат? Эмнеге ата энесин сабап атат? Биз билебиз да, бирок унчукпайбыз да. Бирок ошону жардам берип, убагында токтотуп койсок, мен ойлойм, бир көп зордук зомбулукка бир бөгөт коет элек да. Албетте, мисалы үчүн ошол эле Кыргызстанда канча, мисалы үчүн согуш убагында деле ошол карылар үйү толгон эмес да. Бир эки эле мусулман барбаса, ата көпчүлүгү орустар, ошондойлор, татарлар көп барчу экен да. Согуш убагында да наны жок, токочу жок отурганда дагы эч ким ошол карылар үйүнө карсымын эч ким бакпайт деген эмес. Ошол баардык айыл биригип, ошол токочу менен бөлүшүп, келиндер очередке туруп, эркектер очередке туруп, ошол эркек киши болсо эркектер карашып жардам берген. Тиги көчөнүн башы келип, аял болсо аял кишилер берген да. Бирок азыр эмнегедир эле өзүнүн кызы карагысы келбейт, өзүнүн баласы карагысы келбейт, келиндери жиркенет. Мага өткөндө түз эфирден жазып атат бир келин. Мен карабай деле койгонго акым бар да, мен кайненем өзүнүн кызы баласы карасын дейт. Туура, ал кайненеси, ал укугу бар карабаганга, бирок ошонун баласы менен жашап атат да. Ал чоңойтуп, алып бештеген бала менен жашап атат. Ошонун небересин өстүрүп атат, ошонун үйүндө жашап атат, ошол кемпирдин үйүндө жашап атат, кемпирдин кастрюлунан тамак ичип атат, мисалы да. Ошонун оокатын кылат, бирок өзүн карагысы келбейт.
эми ушундай бир билбейм да, биз мындай айвандардан айырмабыз жок болуп баратат да, акыркы күндөрү мындай бир мерез болуп баратабыз да. Анан туура укук маселесин билишибиз керек, бирок анда деле мындай бир ачылавечить этишибиз керек да. Мен деле адаммын, мен деле эртең картаям, билбейбиз кантип картаярбыз да. Ошо пайгамбарыбызга деле бир аял келип айткан го, я Расулулла, дайыма жанагы эпилепсиясы оорусу болгондо ошо дуа кылып койчу мага, ошол эпилепсия оорумда мен жылаңач болбоюн дегенде пайгамбарыбыз дуа кылат го, ошол жыгылган сайын кийим ачылбасын деп. Ошондой эле да, мисалы биз билбейбиз эмне болуп өлөбүз, кандай өлөбүз, төшөккө жатабызбы, дом престарелыхка барабызбы, Аллах алам да, балдарыбыз кандай карайт. Бирок дуа кылып биз балдарыбызга үлгү болуп, башкаларды жакшы карап, бир кызмат кылсак, бизге ошол кайтып келет да. Жакшы. Бизде суроо бар экен, Жамалжы. Азыр суроону окуп өтөйүн сиздерге. Ата-энелерди көбүнчө кайсы себептер үчүн таштап кетишет дейт? Мисалы ата-энелерди эмне себептер менен? Эми мисалы үчүн бизде жана 200дөн ашуун киши бар деп атпаймынбы? Ошо 200 киши болсо, канча киши болсо ошончолук себеп, ар кандай себеп. Көпчүлүк учурда албетте баягы балдары, жакындары карабай койгон үчүн келишет. Кээ бир учурларда ал дагы аз эмес, андай учурлар баягы өзлөрү баягы туура эмес багытта турмушун алып барып, баягы жаштык кезде туура эмес жолдор менен өткөрүп, балдарын жакшы карабай, жакындарына жакшы мамиле кылбай, же иштебей, анан кийин ошондой таптакыр оокат кыла албай калып келишет. Анан таң калыштуусу мына Жамал сиңдим азыр айтып атпайбы? Эмнеге биз өзүбүз ичип кийип атып, ата-энем кийип атабы, өзүбүз жеп атып, ушул тамакты жеп атабы деп ойлошубуз керек деп. Албетте жакшы тарбия көргөн бала ата-энесинен эмнени көрсө, кандай мээрим көрсө, ошонун баарын берет. А бирок мээрим көрбөй калгандар ошондой мерез болуп калат турбайбы, тилекке каршы. Бирок мээрим көрүп эле үй жайын таштап, кемпирге, абышкага үй жайын таштап, куро жайын, малын баарын таштап туруп келгенден кийин биздин тургундардын баары пенсия алышат. Көпчүлүгү пенсия алышат. Пенсиянын где-то 30%-ндей тиги соцфонд кемитип кармап калат да, калганын бүт баарын почточу келип алып келип колдоруна берет. Анан эми таң калыштуусу, ишенесиздерби? Таң калыштуусу пенсия алган күндөрү бир 2-3 күн болот. Атайын балдары келет. Ошондо баягы бир ай келбеген балдары пайда болот, кыздары пайда болот, туугандары пайда болот, небереси пайда болот. Ошо балдарын көрүш үчүн ошо пенсияга келер бекен, ошо мага келер бекен деп, бул кандайдыр рычаг болуп калган да биздин кемпирлерге. Ошо пенсиясын келип алып кетет. Анан кайдагы багууну айтып атасыздар. Ушундайлар бар. Бул биз жакта бул социалдык өзүбүздүн политикабыз дагы кандайдыр бир эми туура эмес деп да айта албайм, бирок ушу өзгөртүүгө зарылчылыгы бар нерселер бар да. Ошону өзүбүз дагы мындай мамлекеттин деңгээлинде ушу политиканы кичине башкачараак карап, анан кийин мыйзамдарга дагы кандайдыр бир өзгөртүү киргизиш керек да, киргизиш керек. Мисалы үчүн жана үй бүлө кодекси деген закон бар, Жамал сен билесиң аны. Ошонун 96-беренесинде айтылган. Эгерде ата-энеси ишке жарабаса, иштей албаса, аны иштей турган дени кардысоо баласы багууга укуктуу деген. Эгер бакпаса алимент кестириш керек деп. Бирок ошондой мисалдарда алиментке бербейсиңерби, бакпай койду, силерди бияка тапшырып салды десе, уялат. Баягы кыргыздын курунамызы, кокуй эл эмне дейт, баягы баласын сотко берди деп айтат, мээричи Кудай жеткизсин деп ошентет. Баягы баласы кеткенден ошо Кудай мени ушинтип салды деп наалыйт, антет минтет, анан баягы балдары неберели келгенде берер ашын таппай чуркашат, астынан чыга калып. Жада калса баягы бизге спонсорлорго дарап келет, белек бек чабып келет, өзүбүз баягы конфет, байпак носкилерди таратса, ошону өзү жебей, былчитип жаздыгын астына жабыштыра катышып, носкилери өзүлөрү кийбей, матраснын астына катышып туруп, балдары келсе, ошону берсем экен. Кандай кылып жагалдансам ошолорго, кандай кылып ошолорго эметсем, болбосо келбей калойт деген рычагды пайдаланышат байкуштар. Бизде дагы бир суроо бар экен. Карылар үйүндө канча пайызы кыргыздар дейт? Жылдан жылга ата-энесин таштагандар көбөйүп жатабы же тескерисинчеби? Дагы бир жолу айтып койсоңуз. Мен бул жолу бул жөнүндө уже айткам, дагы бир жолу кайталап коеюн.
215 кишинин ичинен 80% бул мусулмандар, анын ичинен где-то 70% бул кыргыздар деп мындай смело айтса болот да. Айтып атпайбы, жылдан жылга эмнегедир ушул пайыз көбөйүп келатат, саны көбөйүп келатат. Ошондуктан баягы коомчулукка дагы белгилүү болгондой болсо болот эле, ушундай передачалар көп болуп, ушундай баягы кездешүүлөр көп болсо, элдер укса ушуну, элдер билсе. Бирок бир четинен мындай да, азыр мына 30 жылдан бери адамдын жашоо турмушу баягы өзгөрүлдү да. Экономикалык баягы структура өзгөрүлдү, жашоо өзгөрүлдү, көз караш өзгөрүлдү. Баягы илгеркидей ар бир эмеде, семьяда 10дон бала, 7-8ден бала деген жок. Андай үй бүлөлөр аз. Мисалы үчүн экөө жинде болсо да калган 5 багып алат деген жок. Болгон үчүн эле бир 2ден 3дөн бала экен. Алардын да үй тиричилиги бар, алардын да эмеси бар. Иштебесе жашоо бүтпөйт. Ошондуктан баягы азыр өкмөт тарабынан дагы баягы платный услуги деп акы төлөп багууга дагы ушундай бир иш аракеттер өзгөрүлүп атат, эметип атат да, өткөрүлүп атат. Бул жанакы иштеген балдар ачык айрын эле алып келип жанагынтип зордук зомбулукка дуушар кылып тыгып салбай, ата-энесин жакшынакай сүйлөшүп, акчасын төлөп берип, мындай баккыла, мындай эме кыла деп милдеттүү түрүндө ошентип ачык эле. Себеби деген ал иштебесе, ал эметпесе, аны да түшүнсө болот да. Андайларга дагы шарт түзгөнгө аракет кылыш керек да. Болуптур, ал иштебей отурат, тиги иштебей отурат. Анын тиричилигин ким эметет? Анда ал чалды дагы, ал баласын дагы, аялын дагы бирөө, дагы 3-4 дагы бир жаран келип багыш керек да. Андай болбой атпайбы? То есть мындай туура көз караш менен эметиш керек да, буга дагы туура подход кылыш керек. Албетте жанагынтип үйүн тартып алып, анан зордук зомбулук кылып, алып келип туруп, күчкө салып алып келип, же алдап келип алып келип тыгып салгандар дагы бар. Албетте бул абдан терс көрүнүш. Бирок ошондой болбош үчүн кандайдыр башка жагын дагы биз караш керек. Бир тараптуу эле ошо балдары жаман, балдары акмак деп эле эмете бербей, ошолордун эмесин терең анализдеп, терең баягы көз караш менен талдап туруп анан кийин ошондой иш алып барыш керек деп ойлойм да. Аябай жакшы. Бирок мен буга бир кошумча кылып койгум келип атат да. Мисалы биз карылар деп кимди түшүнөбүз Кыргызстанда, пенсияга чыккандардын баарын биз карылар дейбиз да. Бирок ошол пенсияга чыгып атканда дагы, мисалы дүйнөнү карап көрсөк, аябай көп волонтерский иштерди кылат экен да, пенсияда жашагандар. Мисалы ошол эле карылар үйгө же болбосо бир садиктерге барып, өздөрүнүн иштерин кылып жардам бергиси келет экен. Демек биз ошол карыларга дагы бир ушундай бир шарттарды түзүп беришибиз керек да. Мисалы алар волонтер болбосо дагы какой-то сооплата алыш үчүн. Ошонун арасында бухгалтерлери бар, мисалы арасында колунан өнөрү төгүлгөн адамдар бар, ошолордун баарына кылып бир кичинекей бир мини маркетология кылып, аларга бир бизнес кылганды үйрөтүшүбүз керек да. Ошол эле отуруп, мисалы баланы кантип багыш керек, какой-то бир каналдарды ачып берип, биз алардын мүмкүнчүлүгүн өстүрүшүбүз керек. Анткени азыр ошол картайды десе эле ал колу буту иштебей эле төшөккө жатып калгандар көп болсо 1-2% да. Бирок көпчүлүгү колу буту басат, иштейт, бирөө айылда жашайт, багбан кылат. Аларга бир шарт түзүп берип, аларга акчасын экономить эткенди, карточкага салганды, өзүн караганды, үнөмдөгөндү биз үйрөтүшүбүз керек да. Азыр эжек айткандай, алар көпчүлүк учурда картайганда албетте балдарын катып, балдардын акчасын бергиси келет. Карылар үйүндө болобу, өзүнүн үйүндө болобу, бул ошондой процесс да. Кошунасына мактангысы келет, менин балдарым келип атат. Бирок кантип келтирип атат, ал уже чал кемпирдин иши да, вопрос. Эми бул жерде дагы ошолорго бир мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек да. Баары эле ошол акыркы точка ошол карылар үйгө барыш эмес, ошол жака аз келтирүү. Анан ошол карылар үйүндө деле биз аларды болду, карылар үйүнө бардыңар, түрмөгө түштүңөр эмес да. Азыр эжек айтып берет, көп иштерди кылып атыптыр да. Мисалы зарубежде ошол эле садиктеги балдар менен жолугуштуруп, мисалы үчүн ловызыларга алып барып көргөзүп, мына
кардың Кудайга шүгүр сонун жашооң болуптур. Эгерде ошондой болуп калсаң кантет эле, мисалы да, же болбосо бир азыр Кыргызстанда бизде бизнесмендер өтө көп жардам берем деген, ошону бир жакшы бир бизнес проект кылып көтөрүп, ар бир кафеле мисалы үчүн бир айда бир бекер тамак берип коелу, 200 адам эмне бул. Ифтарда эле ооз ачуу кылып атпайбызбы 10 000 кишиге деле. Ошондой нерселерди, кийим кечесин алып берип, муну жөн эле муну мүмкүн да карылар үй эмес, какой-то бир соц проект кылып туруп, ошол карылардан мамлекетке пайда түшө турган, иждивенец эмес. Анан бул мындай бир мүмкүн бакыт үйү деп койсо деле болот да. Ошол жерге барып, неберелер көрсүн, ал аксакалдар өзүнүн жашоосун айтсын, мисалы, ал жерде деле жазуучулар бар, жетекчилер бар, ошолорго презентация кылганды үйрөтсө, сүйлөп берсе, бул бир чоң тажрыйба да. Муну кайра мен ойлойм, мындай бир башкача форматта алып чыгышыбыз керек да. Муну ошол Европа, Америкада аябай сонун форматтар бар экен. Эжеде аракет кылып атат, бирок муну мамлекеттик деңгээлде муну бир башкача формат кылып алып чыкса, бул мамлекетке дотация, мамлекет төлөп буларды содержание эмес, булар доходов приносящий бир сонун объектке айланмактагы. Анан биздин ички духовный культурабызда өсмөктө анткени жаштар барып, үйлөнөрдүн астында барып, ошолордон кеп кеңеш алып, ошондой болбойлу деп, анан эми ошол карылар үйүнө деле бүт эле таяк жеп келгендер эмес да. Ал жерде аферисттери деле бар, мошенниктери деле бар, түрмөдөн качып келгендер деле бар, туугандарын баарын үйлөрүн залогко коюп алып качып келгендер деле бар. Эми көрүп атабыз да жашоодончу, мисалы, же болбосо келинин үйүндө сабап жашоосун көргөзбөй атып, анан бөлүнгөндөр да бар, же болбосо 2-3 квартирасын квартирага тапшырып коюп, андан көрө жашаган квартирамды тапшырайын, биякка жашасам бекер деп жашап аткандар да жок эмес да. Мындай 200-300 кишинин арасында аркылы бар да. Ошонун баарын аябай иликтешибиз керек да. Ошол мыйзамда дагы ошонун баарын карап чыгып, анан алып келишибиз керек да бул жерге дагычы. Анан бул жерде тоже кээ бирөөнө мындай бизнес сыяктуу болуп кетип атат да жашагандар. Албетте кыйналгандар бар. Ал өзүнчө категория, аларга жардам беришибиз керек. Психолог, психотерапевт, медиктер баарын карап атат. Мунун баары бар. Бирок ошону дагы мындай акыйкатта чын эле ошондой адамдарга керектүү кылып, бирок ушул жерге келгенде мындай жакшы мамиле кылып беришибиз керек болуп атат да. Биздики көпчүлүк учурда ошо карылар үйлөрүнө барганыбызда дагы алар сүйлөшкүсү келет да, аябайчы. Отургусу келет, сүйлөшкүсү келет. Алар тамакка деле муктаж эмес көпчүлүк учурда. А биз болсо тамактарыбызды алып барып сүрөткө түшүп, көпчүлүгүбүз анан кетип калабыз да 5 мүнөттө. Жок, ал сүйлөшкүсү келет сени менен. Ага эмне нерсе керек биз билбейбиз да, жөн эле алып бара беребиз. Отуруп, сүйлөшүп, чын эле эмне керек да. Мен ойлойм, буларды бир жакшы бир соц проект кылып алып чыгыш керек да. Анан ошондо ар бирөөнүн жашоосун көргөзсөк, мүмкүн бирөө ошол аксакалды үйүнө алып алгысы келет, же бир апанын үйүнө алып алгысы келет. Менин үйүмдө жашаңыз, төрүмдүн бейиши болуңуз, сооптабайын, өзүм апам болгон жок деп, же өзүм атам болгон жок депчи. Ошондой бир альтернативаларды биз көп ойлоп, анан муну азайтып, элдин да мындай бир сознаниясына жеткизишибиз керек да. Ата энени багуу, ооба, биз милдеттүүбүз, бейишке киребиз десек, мусулман болсок, бул биздин парзыбыз. Кандай ата энебиз болбосун, алкаш болобу, наркоман болобу, кандай бизди урабы, бирок биз чыдашыбыз керек да. Бул биздин ата энебиз. Бирок ошол ата энелер деле кайра ойлонушу керек да. Мен балдарыма мисалы зулум кылбайын, арак ичпей эле койсом жакшы болот эле, буянит этпесем жакшы болот эле деп, мисалы да, ошол дагы эки жактан бир баланска келишибиз керек да. Бир тараптуу эле бирөөнү жамандай бербейчи. Анан ошонун ортосунда, может быть, пара юристтер иштеп, же болбосо психологдор, пара психологдор иштеп, баардык жакка түшүндүрмө иштерин кылып, мүмкүн ошондо эжек айтмакчы азыраак келет дагы. Анан ошол карылар үйүнө да нагрузка азаят да. Биз мындай көп тармактуу иштешибиз керек да, мен ойлойм. Жакшы, мен дагы бир кечиресиңер, бул дагы аябай эме да, мындай көйгөйлүү маселе. Мисалы үчүн айтып атпайсыңарбы, кандай келет, тинтип мындай келет деп. Биз жанакы райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын путевка жолдомосу жок, албайбыз. Демек, иштин баары, кадамдын баары ушул жактан башталат. Балдардын макулдугун, анан үйү барбы, жокпу, анан пенсиялабы, жокпу, бүт тажы макалын баарын түзүп туруп, эметип туруп, анан кийин ошонун негизинде ходатайство кылып путевка кылып келет да. Вот. Бир аз пайыз элдер эле жанакы бомждор деп коет, больницага түшүп, буту колун кестирип, анан бара турган, чыгара турган жер калбай калганда, анан кийин бизге алып келишет. Бизге больницадан скорый менен алып келишет, тез жардам менен. Вот. А жанакы
эметип аткан абдан туура Жамал айтып атат. Мен да кошулат элем, ар тармактуу буларды алаксытыш керек деп. Албетте булар бекер отуруп калганда эле жанагынтип же пенсиясын күтөт, же балдарын күтөт, терезени карап депрессия болбош үчүн. Вот, депрессия болуп, бирөө арак ичет, бирөө антип мынтип ыйлайт, бирөө сыздайт, ошондой нагрузка өзүбүзгө эле келет да. Ошон үчүн андай болбош үчүн биз дагы ар тараптуу жумушту кенен аткарабыз да. Албетте баягы булар деле коомчулуктан келди да, бир жерден келди да, бир үйүнөн келди, бир айылдан келди, асмандан, Юпитерден, Марстан түшкөн жок да. Ошол эле оокатты кылган, сурайбыз, эмнеге жөндөм бар, кол өнөрчүлүк бар, курак курагандар бар, машинка сатып бергенбиз. Ар эме кол өнөрчүлүк деген эме бар, атайын бир бөлмө бар. Анан кийин ошол жакта баягы бирөө түйөт, бирөө тигет, бирөө дагы бирдеме баягы гүл жасайт, ошентип эметет дагы. Аны бизде жанакы жазында, күзүндө такай ярмарка, выставка болгон, аны алып чыгышып деле ой эмеде сатышат. Аны мына мончага саттым, тигине саттым, мына монча акча болду дейт. Кайра жип шурупуру клейслейин, кайчы пайчысын алгыла деп аларга мүмкүнчүлүк беребиз. Бирок баары эле ошого жөндөмү жок да. Анан эмне кыла аласыз? Мен ырдаганы жакшы көрөм. Добуш деген өзүбүздүн музыкалдык тобубуз бар. Анан кийин кыргызча кийим тиктирип бергенбиз, орусча кийим тиктирип бергенбиз. Алар деле кыйын болуп, биз репетиция кылып атабыз деп дагы өзүнчө бир иш аракет кылып репетиция кылат. Андай мындай концерт кылып катышып ошентөбүз. Китепкана деген бар. Анан эң болбой калганда эки жакка алып барабыз. Мына жакында айтып атпаймынбы? Гавайяга алып барып келдик, көлгө алып барып келдик. Ошо 8-мартка карата биздин өлкөнүн тиги премьер-министри Улукбек Марипов келип кетти эле. Ал дагы ошо обещать эткен бабушкаларга тиги көлгө алып барам, уюштуруп берем деп. Аны күтүп атат. Былтыр гана пандемия болуп барбай калдык, ата көлгө алып барабыз. Демек, бизден өкмөт тарабынан кылган иш аракет бул биздин өзүнүн минималдык стандарт деген документибиз бар. Кандай шарт менен багышыбыз керек, кандай шарт менен алышыбыз керек. Ошонун бүт баарында айтылган. Тиги психология жагынан, педагогика жагынан, бытовой жагынан ошонун бүт баары каралган. Аны аткарганга албетте аракет кылабыз. Бирок ошону кылгысы келбегендер бар да. Демек ал ошо башынан үйүнөн бекер жана сен айткандай тиги залогко эмесин үйүн берип салып, балдардын мойнуна, аялдын мойнуна минип алып, такыр аяктан шарт болбой калганда анан кийин келип, вы обязаны, вы должны, силер милдеттүүсүңөр деп, анан кийин келип, бул өкмөт мени багышы керек деп. Мен кээде ошолордон сурайм, а сен өкмөткө эмне кылдың? Болуптур, сен өзүң өкмөткө эмне кылдың? Эме, тиги Баткен согушуна барып катыштыңбы, Афган согушуна барып катыштыңбы? Эмне кылдың? Ана айтып берчи, мону мен өкмөткө кылдым эле ошондой эмгекти. Кээ биринчи даже пенсияга чыкпай, пенсия иштебей калып анан кийин калгандар бар да. Албетте, жана союз таркаганда жумуш ордулары жок калып, баягы талаада калып, иштебей калгандар бар. Бирок аракет кылып эле, ошол эле багбанчылык кылып, дагы бир аракет кылгандар эме бар да, болот эле да. Жок, значит, демек, балдары ага милдеттүү, өкмөт ага милдеттүү, дагы бир коомчулук ага милдеттүү, өзү эчтеке кылбаш керек. Андайлар да аз эмес. Вот ошолор союз убагында тунеядис деп, анда иштебегендердин бүт аркасынан түшүп алып, милиция менен алып барып тунеядис деп эме жазалачу да. Азыр андай жок болуп атпайбы? Ошон үчүн тиги Жамал аябай туура айтып атат. Жанакындай ар кандай проект, социалдык проекттер менен ошолорду мындай көбүрөөк камтып, ишке эметип, бизде мисалы үчүн стандарт боюнча аларды жумушка алышыбыз, ала алабыз жумушка. Только жарым күнгө, жарым ставка менен алабыз. Эгерде медициналык противопоказаниясы жок болсо. Кароолчу болуп иштегендер бар бизде, бирөө багбанчы, бак сугарат, эметет. Кичине баягы кухняда карточка ачыгандарга жарагандар бар албетте. Мындай караганда күнөө бир тараптуу эмес, күнөө ар тараптуу болот. Эң башкысы мен дагы токтогум келип отурат. Бизде ислам дининде атинин кадыр-баркы ушунчалык жогору бааланган. Азыр мисалы сиз айтып атасыз, 80% кыргыз жарандар деп атасыз. Мисалы карлар үйүнө алып келгендер. Бул жерден карап отурганда бизде мисалы интеллигенттүү, ошол эле окуган, билимдүү балдар деле ата-энесин таштап кетип атат да. Эми мен ойлоп атам да, балким бул жерде дагы бир бизде жетишпеген нерсе бул ислам дининин жетишсиздиги. Биз мусулман деген атыбыз болгону менен, бирок ошо мусулман ислам дининде эмнелер камтылган?
ата энеге болгон урмат, сый, кызмат кандай болуш керек? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне деп айткан? Биз ошол нерсеге мындай толугураак маани берип, окуп, билип, ошону көз жүгүрткөндө ата эненин кадыр баркын түшүнсөк керек деп ойлоп атам да. Мисалы бизде ушул жетишпеген нерсе дагы чоң көйгөйдү жаратып келатат деп ойлоп атам. Эми бул жердечи ошол каралар үйүнө алып барып беришлекчи, бул динден кабары жок адам эмес да. Мында жөнөкөй эле адам өзүн эгерде адаммын деп эсептесе, ал ата энесине аяка алып барбаш керек да. Анткени ал ата энеси бул жашоого алып келди аны. Тарбиялады, бакты. Ал 18ге чыкканга чейин кийинти ичинте 18 жыл аны бакты. Мынча айтмакчычы. Эмнеге ал ата энесин 18 жыл бакпайт? Это жөн эле жашоонун бир бумерангы да. Анан бул жерде албетте дин бул анын өйдө жагында турган, эми ал адамга берилбептир, бул не дано ему, да, это понять. А бирок хотя бы адам катары делечи кой, мен ата энем деш керек да. Бирок биз мүмкүн бул мындай бир союз убагындабы, мисалы Өзбекстанда же башка мамлекеттерде ошол караларды чыгарып, биз эми гумандуубуз да, чыгарган болбойт, уят дейбиз да, анын укугу дейбиз. Бирок ошонун кайсы баласы бар? Мисалы да бакпай аткан. Мүмкүн ага ошол алимент кестирип бериш керек ошол кары кишигечи. Анткени ал 18 жыл бакты да балдарын. Эмнеге төлөп бербейт азыр балдары? Мисалы ошонун мен вот азыр ошолор изилдөө жасаса, бир 60% балдар жашынакай жерде иштейт. Келиндер иштейт. Сону машина минип келет. Кычырап машиналар минип келет. Эмнеге ошол ата энесине ай сайын бир 10 000 сом бербейт, 5 000 сом? Өтө көйгөйлүү маселе. Анан тойго алып барса кыргыздар бир жылкыдан кошобуз, $100 кошобуз, жаңы көйнөк кийебиз, жаңы макияж жасайбыз, каблук туфле кийебиз. Кечке ошо тойдо жүрөбүз кыйынсын, алтындар тагынап. Эмнеге ата энебизге бербейбиз ошону? Эмнеге ата энебизге ошол бир күндүк тойдун акчасын берсек, ал ошо карылар үйүнө келбейт болчу? Өзүнүн үйүндө жашайт болчу? Эмнеге ошол ата энебизден бизди 18 жаш чоңойткон, үйү, берген билимин биз жокко чыгарабыз да, өзүбүздүн акылсыздыгыбыздан? Ал бизге берди да, ошол уялбастан анын үйүндө жашайбыз. Аны кубалап тияка тапшырганбыз. Анан келип пенсиясын келип акмалайбыз. Анан мейли өзүбүз барбайбыз, деловойбуз, калп эле небересин жиберип коюп алдырабыз. Эми это же оюн болуп атат да, акылы элдин баары со стороны түшүнүп эле атат анычы. Бизде суроолор бар экен. Эфириңиздер пайдалуу болуп жатат дейт. Аллах ыраазы болсун дейт. Карылар үйүндөгү ата энелер пенсия алышат. Бул боюнча сиз жооп алышат, пенсия алышат. Пенсия алат. Анан карылар үйүнө өтө картаң эмес, жашы 65 жашта эркек адам барса болобу? Үй бүлөсүнөн ажырашкан, ар жерде жалгыз жашайт, ичимдик ичпейт, 5 маал намазы бар, иштегенге күч кубаты бар. Кеңеш берсеңиздер, Аллах ыраазы болсун дейт. Албетте ошондой именно карылар үйүнө келүүгө мажбур болгон адам болсо албетте алабыз. Бирок сиздер баягы ошол адам, ошол жаран кайсы районго карайт? Ошол райондук социалдык өнүгүү башкармалыгына барып, ошол жерден башташ керек да ишин. Ошол жерден документтерди топтоп, анан ким бизге жолдомо берет. Ошол жерге кайрылсаңыздар, кайсы район болсо. Бирок мен ошол туугандарына кайрылып кетким келип атат да, ошол 65 жашта экен, эми жашта. 5 убак намаз окуйт экен, ичпейт экен, чекпейт экен. Бирөөңөр эле үйүңөрдөн бир бөлмө берип жашатып койбойсуздарбы? Намызыбыз каякта, арыбыз каякта, туугандары, мисалы бала бакырасы, бир тууган агасы, иниси, карындашы бар да. Эми ошону намыстанып эле ошол жака жашатып койсоңуздар, өзүнүн пенсиясын алат экен, намаз окуйт экен, иштесе бир жерге бир сторож кылып киргизип койгула. Бирок эмнеге аны мындай ошол карылар үйүнө алып келгилери келип атат, мага түшүнүксүз да. Албетте айтып атпайбы, кыргыз сураша келсе карын бөлө чыгат дегендей, сөзсүз эле бир тайкежен, сөзсүз эле бир жок дегенде бир куда сөөк болуп чыгышат. Аябай сураштырып келсе, туурабы? Жердеш же классташ да бир деме. Анан кийин бирок улам мага келген, бизге келген адамдарды байкап эметсек, көпчүлүк учурда туугандары билбейт. Туугандары келип, учурашып келип айтпайт, балдар айтпайт, эметпейт, өзүлөрү да айтпайт. Анан кийин мен эметпейт. Кээ бирөөсүнө интервью берип, телевидениеде сурап сүйлөшүп коесуңар, интервью бересиңер десе, жок, баягы карылар үйүнө барып калган экен деп элемне дейт, мени көрбөсүн дейт. Адамдын өзүнөн да болуп атат да.
эгерде ошо эрки күчтүү болуп, жок мен барбайм, эмнеге барам мен, алды күчтүү болуп туруп, карылар үйүнө эмнеге барам мен, 2 колум соо, 6 саным аман деп эметсе болот эле да. Жок, ошого баш ийип, ошого баягы иждивенческий эмеге, образ жизньге баш ийип эметкендер. Мисалы күндөн күнгө карылар үйүндө ушинтип келип көбөйгөн сайын бул бизге көйгөйлүү маселени жаратат. Албетте. Ушул нерсени ойлонушса болот да. Албетте. Бактылуу бол айланайын дейт. Сенде кыздар көп болсун, тарбия эмес, ал адамдын дээринде болот го. Мен дагы туугандар карабаган баладан сый көрбөгөн кемпирмин дейт. Апа, эгерде мүмкүнчүлүк болсо ошол WhatsApp'ыңызды калтырып койсоңуз, анан биз өзүбүз буюрса сизге жолугуп, мен бара албасам да Кыргызстандын кайсы региондостор өзүбүздүн жардамыбызды беребиз да, апа. Чоң рахмат. Дагы бир жолу ошо ата-энени биз кантип ыраазы кыла алабыз? Ушул боюнча бизде мен ойлойм, ата-энечи мындай эч качан баласын карга деле баласын аппагым дейт да. Ата-эне дайым эле баласына ыраазы да. Мындай дайыма ыраазы, дайыма батасын берип турат. Ошол эле каралар үйүндө жашаганда деле балам аман болсун, тынч болсун, бактылуу болсун, ошол конфет жесе да ушу балам жесин деп ыйлап отурат болуш керек. Мен билем да, көп эле апалар менен. Апа, ата-эне бизге дайым ыраазы да. Ошол балам деп ошо баласы үчүн жашап атышат да аларчы. Бирок биз балдары мелис болуп атабыз да. Биз ошол билебиз, ата-энебиз бизди дайым кечирет, жакшы көрөт, күтөт. Бирок ошолор көзү өтүп кеткенге чейин алардын баркына жетпейбиз да. Анан көзү өтүп кеткенден Куран окутабыз, досторубузду чакырып, өзүбүзчө бир пампес кылып, ошол ата-энебиз, ата-энелерибиз ошол карылык үйдөн өлсө, анан жөн эле бир тим эле тууган урубузду чакырып, күйөөлөрүбүздүн астына мактангыбыз келип, тим эле укмуш кылып коебуз, анын кереги жок. Эгерде сен убагында барктабасаң, бир жыттуу самын алып бере албасаң, курсагын тойгуза албасаң, апа деп отуруп, жөн эле бир чыны чай, сүттө иче албасаң, сен адамсыңбы? Мисалы да, анан жөн эле достордун астына жылкы сойгон эмне кереги бар? Анын кереги жок, аны Кудай көрүп турат да. Бирок көпчүлүк учурда биз жасалма болуп калдык да. Гүлзада, сен айтып атпайсыңбы, тиги энесин көтөрүп алып, жөнүнө мингизип алып, анан кийин жана кабаны 7 жолу айланып, эми мен тиги сүтүн актадымбы дегенде, бир толгосунда актай элексиң деп айткан дейт. Ошон үчүн биз андай мерка жок болуш керек, бул дүйнөдө андай мерка жок. Ата-энени кандай кылганда, эмне кылганда ыраазы кылабыз деген мерка болбойт бул эмедечи. Ата-эне дайыма ыраазы, себеби мен ошону баягы түздөн түз көрүп атпаймынбы, айтып атпаймынбы, нааразы болуп ошентип турат да. Келгенде берерин эмнесин берерди, тараткан былчыйып калган конфетти жебей, жаздыгын астына моментип былчыят эметкенде ошону дагы алып, тиги баласы жебейм, ой муну эмнесин берип атасың десе эле болбой аркасынан ала чуркагандар бар. Баягы бир эме притча бар эмеспи, тиги жигит кыздын жүрөгүн, то есть кызы жигитке энең жүрөгүн алып келсең, анан мен сага тием дегенде, жүрөгүн көтөрүп баратканда мүдүрүлүп жыгылып кетет дагы, анан жүрөгү ыргып кетип, анан кийин балам эч жериң ооруган жокпу, не ушибся, сынок деп сердце спросила деген ушундай притча бар. Мына түздөн түн ушу биздин жанакы кемпирлерге, чалдарга тиешелүү притча да. Мына мен өзүмдү айта кетсем болот, 24-25 жашымда, бир жылдын ичинде уда атам энемден ажырап калгам да. Анан азыр ушуларды көрүп туруп, мен үчүн зар болчу. Ата-эне мен үчүн зар, а бирөө үчүн кор болуп атат. Мен ушуларды көрүп, Кудай-ай, ушу көзү жылтырап тирүү жатса, памперсин алмаштырат элем, минтет элем, багат элем, чачын тарап берет элем дейт, бирок аны кыла албайм. Ошон үчүн албетте баягы армансыз дүйнө болбойт экен. Где-то ар ким жашоо турмушуң жакшы, жумушуң жакшы, баарын эметип атат. Мен ойлоп атам, ушу канча кишини багып атабыз, ошолордун соогуна калып атабыз. Балким кандайдыр бир ушунун кичинекей соогу, баягы өзүм колум менен кылбай калган кызмат ошолордун соогу ата-энеме тийип атабы деп ошого да каниет кылам. Мисалы менде бул суроодон берүү максат мындай болуп атат да. Мисалы ата-эне биз үчүн баарына даяр экен да. Ата-эне эмнени күтөрүн да айтпайт экен да. Мисалы баласыначы. Баласы жакшы сүйлөйбү, жаман сүйлөйбү, жакшылык кылабы, жаманлык кылабы, аны ичине катып жүрө берет экен. Болгону ошол бала ата-энеге кандай кызмат кылыш керек,
кандай эмне кылыш керек, кандай жылуу жумшак сүйлөш керек, ушул нерсени бир аз айтып өтсөңүз деп айтып атат элем да. Ошону көргөн балдар кичине мен ата энеме көрсөм мындай кылышым керек турбайбы деген нерсе болсун деп. Эми албетте биз ушул дүйнөгө бизди ата энебиз алып келгенден кийин ата энебизге жумшак сүйлөшүбүз керек, жакшы мамиле кылышыбыз керек. Исра сүрөсүндө айткандай, мындай бир мен айтар элем да, сен өзүңө эмнени кааласаң, ошо балдарга ата энеңе да ошону каалашың керек да, даже андан көбүрөөк. Анткени сенин жашооң иншалла Кудай насип этсе жашайсың, көрөсүң, жейсиң, бирок ата энең көрбөй калышы мүмкүн да. Ошон үчүн андан да жакшы мамиле кылыш керек да. Бирок биз өзүбүздүн балдарыбызга кандай мамиле кылсак, ата энебизге андан эки эсе жумшак мамиле кылышыбыз керек. Андан эки эсе мээримдүү болушубуз керек. Андан эки эсе мындай бир щедрый болушубуз керек да. Ошого биз качан аракет кылып жетсек, ошондо мен ойлойм ата энебиз ичинен ыраазы болот да. Өзүнүн бир какой-то бир ички дүйнөсүнөн, албетте алар эч качан айтпайт мен балама нааразымын, мен балам тиги дейт. Эч качан айтпайт ата эне. Ата эне балдарын мактап турат, эл эмне дейт дейт, тиги эмне дейт дейт. Акырына чейин айтпайт да. Бирок такыр болбой калганда гана анан кошуналары кийлигишип бул маселени чечип келмейинче ата эне эч качан айтпайт, балдарына сөз тийгизгиси келбейт. Бирок ушул жерден биз балдар ойлонушубуз керек да. Биз ата энебизге эмне кылып атабыз, эмне кыла алдык, эмне себептен, анткени ошол эле, анткени эртең сенин балдарыңан көрөсүң, небереңен ошону көрөсүң. Сен ошол нерсени кылдың да, бул жашоо кайтуучу нерсе да. Эч качан ал эмес мүйзү бар менен мүйзү жок кочкор урушса, ага мүйүз кылып кыяматта кайткандай эле бул нерсенин баары кайтат бул дүйнөдөн да. Эч шашылбаш керек, эчтекең артык эмес. Атаң кандай картайса, сен да ошондой картаясың, Ошон үчүн ошого биз көрүп, Кудай мага ошону бербе, мен жакшыраак болоюн дегенге бир эмгек кылыш керек да. Мындай деп кайрылып кетет элем. Баягы биздин азыркы жашоо турмушубуз аябай скоростной болуп атпайбы? Жетишпей атабыз. Мына телефон деле бар, автомат деле бар. Ошон үчүн баягы баары бир эле күндөр, убакыт бат-бат өтүп кетип атат. Кандай өткөнүн билбей калып атабыз. Көпчүлүгү балким ата энесин жаман көргөндөн эмес, балким колум бошобойт, жакшы көрөм, атама барышым керек эле, апама минтип кылышым керек эле деп оюнда, жүрөгүндө бар. Бирок ошого могул жумушту бүтүрүп коеюн, анан барам, могуну эме жазып коеюн, анан барам деп эметет. Ошолорго жетишпейт. Анан кийин ошолорго мен кайрылып кетет элем, тездеш керек, шашыш керек. Себеби деген кырсык менен ажал бул каш кабактын ортосунда бат эле болуп кетет. Бат эле кандай болуп кап деп аттиңай деп калбас үчүн жаштар, негизи эле жалпы жарандар, ата энеси барлар шашкыла, тездегиле бүт жумуштун баарын калтырса болот. Жазылбай калган статья эртең жазылат. Албетте зарыл жумуштар болот, албетте. Бирок бул ата энеге кылган кызмат биринчи очередде коюш керек да. Тезирээк барып чалып, жок дегенде телефон деген бар, жайын сурап кандайсың деп койсоң, жакшы турдуңбу деп койсоң, бул дагы көңүл, бул дагы эме тезилиш керек. Анан албетте карылар үйгө эң эле болбой калган учурларда алып келбесе, менимче мына айтып атпаймынбы, 4 маал тамагы бар, жылуу төшөгү бар, жанагындай балдары алып барбаган жерге алып барып атабыз, бүт сыйлардын баарын көрсөтүп атабыз да. Бирок менимче ошо биздин ата-апаларга бизде жаркыраган жакшы имаратка караганда үйүнө, небересинин жанында жаман кара алачыгы балким ага артык. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Ушуну менен биздин эфирибиз дагы аяктап баратат. Азыр ушул көрөрмандарга өзүңүздөрдүн акыл насаатыңыздарды, каалоолоруңуздарды айтып өтсөңүздөр. Албетте, эми баягы Кудайым берген жашоо турмушубузда жакшынакай соопчулук иштерди көбүрөөк жасап, биринчи очередь ата энени сыйлап, баягы 5 эненин тамамында дейт, бул аябай терең маанилүү сөздөр, жөнөкөй сөз эмес. Ошон үчүн энени, атаны сыйлап, ошол эле сый урмат эртең эле сага келет. Балам балалуу болгондо билесиң дейт. Баягы дагы кичинекей мындай притча бар. Жыгачтан аяк жасап, анан кийин муну эмнеге жасап атасың десе, силердин карлыгыңарга даярдап атам деп, баягы чоң атасына ошондой жыгач аяктан берген тамакты көрүп туруп эметет деген дагы бир притча бар. Ушундайлар көп азыр мисалдар. Анан кийин ошон үчүн ошо тиричиликте ата энени, улууну сыйлап, ыймандуу болуп, инсаптуу болуп эметсек, менимче ошо
коомчулугу сөнүгөт болуш керек. Чоң рахмат. Мен бардык ошол мусулмандарга кайрылып кетким келет да, ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, ошол эки чоң күнөөнү билесиңерби деп сахабаларга кайрылганда, пайгамбарыбызга ооба айтып бериңизчи дегенде, ошол биринчиси бул бут параска сыйынуу дейбиз, экинчиси ошол ата энени сыйлабоо. Бул бир чоң күнөөлөргө кирип атат да. Ошон үчүн келиңиздер, биз ата энелерибизди сыйлап, алардын батасын алып, аларга бир кызмат кылганга Аллахым мүмкүнчүлүк берсин бизге. Баарыбыз ошол ата энелерибиздин аркасы менен бейишке киргенге насип этсин демекчимин. Чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Эми бейиш эненин таманын астында дегендей, дайыма бейиштин ачкычы үчүн биз күрөшөлү. Чоң рахмат келип бергениңиздер үчүн. Аллахым ыраазы болсун. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.